Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрөрмандар, Элтер элдик каналындагы чактыш маданий көрсөтүүсүн назарыңыздарда биз менен бирге болуңуздар. Мына саналуу күндөр калган Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүн алганына 31 жыл толуп отурат. Андан кийин эле эгемендүүлүк күнүнөн кийин 1 сентябрь мугалимдердин да билим байрамы. Андыктан биз эми ушул жерге студиябызга таланттуу мугалимдерди чакырып келип отурабыз. Атына таза куту сүйнөт демекчи, алды менен тааныштыра кетейин. Мен тараптан баштаганда ушул Кыргыз билим берүүнүн мыкты кызматкери Тамара Эрматова эжекебиз келип отурат. Андан кийин дагы билим берүүнүн мыктысы Алтын Чынарбекова келип отурат. Билим берүүнүн мыктысы Рапия Ибраева келип отурат. Айгүл Райымкулова, мугалим эжекебиз Гүлжан Барпиева, ошондой эле таланттуу мыкты музыкант агайыбыз Кубанычбек Эсеналиев келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Мына саналуу күндөр калды. Кудай буйруса, мугалимдер дагы ушул жакында окуучуларга билим берүүгө даярданышып турган чагы, мектептер ошол даярдыкты көрүп бүтүп, бардык ишке камдуу болуп турган чагы. Андыктан эгемендүүлүк күндү майрамдагандан кийин эле 1 сентябрь мына мугалимдер күнү келет экен. Биз дагы кечээ эле ушул президентибиз мугалимдердин бардыгын чакырып, ушул Кудай буйруса дагы алдыда мугалимдерге бир жакшы көңүл буруулар болот деп айтып кетти. Андыктан биз дагы бүгүн сиздерди ошол эгемендүүлүк менен 1 сентябрга карата чакырып отурабыз. Адегенде эле эми мугалимдер бул билимдердин падышасы, мугалим мөмөлүү дарак дегендей, сиздер дагы кезинде далай окуучуларга билим бергенсиздер, азырда иштеп атканыңыздар бар. Андыктан ошол иш тууралуу дагы сөз кыла кетебиз. Негизинен Тамара эжеке, сиз дагы кыскача тааныштырып кетсеңиз, мына мугалимдик кесипти кайсыл жактан баштап ишти баштагансыз, канча жыл иштегенсиз, ушул боюнча тааныштыра кетиңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, саламатсыздарбы, түз эфирдин көрүүчүлөрү, катышуучулары. Мен Эрматова Тамара Абдулазизовна, кесибим боюнча математика илимдердин падышасы демекчи, кесибим математика мугалими. Мен ушул биринчи жылдары ушу кесибим боюнча мугалимдикти Жалал Абад областына караштуу Кыргызстандын 60 жылдык атындагы номер 30 мектептен баштагам. Мына ушул билим берүү тармагында 25 жылдан ашык иштедим. Мынакей биздин улуу урматтуу президентибиз мугалимдерге аябай шарттарды түзүп, эмгек акыларын көбөйтүп, жакшы ой пикир сөздөрдү айтып келатат. Мынакей жакында мугалимдердин республикалык конференциясы болду. Мына ошондо дагы мугалимдер менен бетме-бет отуруп, өзүнүн жакшы сөздөрү менен куттуктап мугалимдерди, жакшы ийгиликтерди айтты. Мен андан кийин дагы 94-жылы ушул маданият тармагында өтүп, ошол Базаркон райондук борборлошулган китепканага директор болуп иштедим. Ал кезде биздин иштеген мезгилде аткаруу комитети болчу, ошолордун сунушу менен китепканада директор болуп иштедим. 1993 жылдан баштап ошол эле аталган райондо маданият бөлүмүнүн башчысы болуп иштедим. Андан кийинки жылдары мына 2014 жылдан баштап Сокулук райондук маданият бөлүмүндө маданият бөлүм башчысы болуп иштедим. Ушул менин ушул ырга келип калганымдын да бирден бир себеби, ушул менин устазым, мугалим, өзү кесиби боюнча музыкант мугалими Обончу Аскар Ураимов болду. Менин устазым мына ошол экөөбүз чогуу иштегенбиз бир мектепте. Ал киши азыркы күндө көз өтүп кетти. Кыргызстанга белгилүү Обончу композитор. Мектебим деген ыры бар, мектепке арналган окуучуларга. Андан кийин тиги Карагат деген ыр бар. Ошондой эле Карт айтат мени замана деген ырлар бар. Дагы көптөгөн ырлардын оондордун ээси. Жакшы, мынакей канча деген кесиптерди аркылап келипсиз, ар бир кесип ардактуу дегендей. Негизинен мына жакындан бери ошо мамлекет башчы, жетекчилерибиз айтып атпайбы, буйруса жакында мугалимге тем, мугалимге үйлөнөм деп калышат. Жанаң мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт деп буйруса
ошол жаштарга эми бир шык берип атат го дейбиз да. Сиздердин убакта дагы сайыс мезгилинде дагы бирок мугалимге өтө көңүл бурулуп, жакшы камкордук болгон. Мен абдан жакшы билем, мен кошуна мугалим эле. А кишилер ушундай мугалимдер деген мынан чайлы калат экен. Эң алгачкы жана атамган алган мугалимдер дагы ой жакшы бааны айлыкты көтөрдү деп сүйүнүп калышчу эле да. Андыктан сиздер дагы ушул кызматты кылып келатасыздар. Ардактуу эс алууга да чыкканыңыздар бар. Эң негизгиси билимди берген, атамганы таныткан ушу мугалимдер. Сиздер бар болуңуздар демекчибиз. Келаткан майрамыңыздар менен куттуктап кетели. Анан өзүңүз айтып кеткенде ошол карт айтпайт мени заманам деп туруп ошол жакшынакай чыгарманы биздин телекөрөрмандарга аткарып бересиз го. Рахмат. Сөзү акын Содонбековке таандык, обону Аскар Урайымов. Анда кабыл алып коюңуздар. Карт айтпайт мени замана. Додо. Сайраган булбул тилинде, көшүтүп көзгө илинде, жашты кез өтүп турбайбы, жадырап жайнап илинде, жадырап жайнап илинде. Селкилер менен алышып, боз ойлор менен жарышып, жүргөн кез түшсө санага, жүрөгүң кетет сайышып, жүрөгүң кетет сайышып. Чечедей болуп кадала, чыкпайт го ал кез санада, чачымды бурулбаса да, картайтпайт мени замана, картайтпайт мени замана. Чачымды бурулбаса да, картайтпайт мени замана, картайтпайт мени замана, картайтпайт мени замана. Баракелде, бар болуңуз Тамара эжеке, мынакей сиз эгер жашыңыздан эле маданият тармагында иштесеңиз, эл артист болмок экенсиз өзү. Үнүңүз шаңкылдап, өзүңүз жаркылдап дегендей. Бар болуңуз. Анда эми алтында эжекебиз, Алтын Чынарбекова эжекеге келели. Азыркы убакта дагы жана эфирден сырткары сүйлөшкөнүбүздө ушул мугалимдик кесип аркылуу иштеп атам дедиңиз, музыкалык мугалиммин деп айттыңыз, өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Чынарбекова Алтынгүл, Бишкек шаарындагы Ленин районуна караштуу номер 84 мектепте мугалим болуп иштейм. Менин өзүмдүн негизги кесибим математика мугалими болом. Баарыңыздар эле математиктер. Бүгүн ошо математиктер көбүрөөк келиптирбиз. Анан кийин кошумча кесибим бар менин. Бала кезде мектепте окуп жүргөндө музыкалык мектепти комуз классын бүтүргөм, 5 жыл окуп. Мынакей. Ошондуктан ошо бала кезден эле музыкага кызыгып, ырдап, комуз чертип, комуз менен ырдап, анан күүлөрдү үйрөндүк музыкалык мектептен көп. Анан күү да чертип жүрөм азыркы кезде. Баракелде, комузуңуз дагы келсеңиз болмойдубу? Ошол анан ошол ырдап калган себебим, ошол ырга кызыгып калган себебим ошо бала кезден ойгонгон да. Жакшы экен. Анда азыр дагы мынакей ошол окуучуларга музыка жагынан да сабак берип, эми математика билимдердин падышасы деп мына Тамара эжеке айтып кеткендей, математиканы билген адам жашоодо да кор болбойт экен, музыканы сүйгөн адам жашоосунда жаркылдап жүрөт экен. Жакшы экен да бул жагынанчы. Андыктан келиңиз, анда кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Анда мен Бадыкеевдин кимдерге экен деген ырды аткарып коеюн телекөрүүчүлөргө. Ай, Азамат, баракелде, келиңиз. Айыл
бекен абалким ойносун деп бизге бекен телмирип терезеңди карабастан суу бойлоп келеличи жүрсөң черкен жүрсөң черкен жүрсөң черкен Баракалла. Булактын мөлтүр суусу кимдерге экен буларда ичишсин деп бизге бекен сен барда башкаларды көрбөйүн деп булактын шары менен бирге кетем birge getem birge getem Barakalla. Ömürdün akkan balı kimderge eken özleri içişette bizge beken ötken gün ömür ötüp baratpayыбыз ölböske bal içeli yeseng çerkem Yesen çerken, yesen çerken ötken gün ömür ötüp baratpayыбыз ölböske bal içeli yesen çerken, yesen çerken, yesen çerken Barakelde бар болуңуз мынакей мына ушундай жакшы жагымдуу чыгармаларды аткара бериңиздер, бар болуңуздар. Эми Рапия Ибраева эжекеге кезек келди, окшойт экөөңүздөр баягы окшошто келипсиздер, кошуна болосуздарбы же чогуу иштейсиздерби? Чогуу бир мектепте. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ардактуу көрөрмандар, бүгүн ошол мугалимдердин даңкын чыгарабыз деп, ушу таланттуу мугалимдерди алып чыгабыз деп ушул телестудияда бүгүн келип отурабыз. Сиздерге да чоң рахмат. Ушул студияда бизди алып чыгып, ушундай өнөрлөрдү тартуулатып жатканыңыздарга чоң ыраазычылык. Анан биз ушул алтын эже экөөбүз ушул Лелин районуна караштуу Жалил Садыков атындагы номер 84-орто мектепте көптөн бери эмгектенип келе жатабыз. Мен дагы математик мугалиммин. Сиз да математик. Ооба. Бүгүн ушу математик күнү деп деле белгилеп койсок боло турган экен. Калькулятор жок иштегендер экен да. Бул Тамара эже дагы математик экен, анан биз дагы Алтын эже дагы математик. Ошо көп жылдан бери мен дагы математика мугалим болуп, ошо жаш өспүрүмдөргө билимибизди аябастан берип, ошолордун келечеги деп, ошолорду бийик даражага көтөрүш үчүн ошо эмгектенип келе жатабыз. Анан биздин ошо айтып кое турган нерсе, биздин 84-орто мектепте жана эже деле айтып өтпөдүбү, көптөгөн конкурстар, көптөгөн таланттуу инсандар чыккан, ошо конкурсанттар чыккан. Анан көбүнчө ошо спорттон да көп орунду, спорт тармагы боюнча дагы көп орундарды алышат. Ошондой эле жанагы олимпиадада дагы география сабагынан, физика сабагынан, математикадан дагы бар, ошо орундарды алып жүрүшөт. Анан ошого улай
биз дагы ошол мектепте Чынар Бекова алтын эжекебиз ошол шайыр айымдар тобун түзгөн да. Шайыр айымдар тобун түзүп ошол мугалимдер. Ошол мугалимдер арасында дагы Шайыр мугалимдер деп. эже ошол топту түзүп жетектеп ушул кезге чейин алып келе жатат. Ошол топто 7-8 айымдар барбыз, ошондайбыз. Анан эже ошол топтогу эң мыкты алдыңкы эже да, бизди баарыбызды алга сүрөп, мындайгыла, мынткиле болгула, болбойсуңарбы деп бизди ар дайым алдыга алып жүрөт да эжечи. Аны ошо эжеге терең ыраазычылык билдирем. Ошол биз дагы бул ушул топ менен мектептеги ар түрдүү мероприятиелерде, иш-чараларда ошол ырыбыз менен чыгып калабыз. Жакшы, келиңиз анда кайсы чыгарманы аткарасыз? Анан эми азыр алдыда эгемендүүлүк күнү келе жатпайбы? Эгемендүүлүктүн 31 жылдыгы белгиленген жатат. 31 жашка келип калды. Ооба, ошол тууган жерден артык эмне бар, туулган жерден кымбат эмне бар. Баарыбыз ушул туулган жерде өсүп өнүп, мекеним деп жүрөбүз. Ошол үчүн мен ошол Мукан Ырскылбековдун Залка Робончо туулган жер деген ырын аткарып берем. Келиңиз анда. Кымбат мекенден кымбат нерсе жок. Kımbatım öskön jeri mekeni, sen desem tolgonup ketemen. Apamday asırap östürgün, sütüngdü men aktar bekenmen. Tolorun tüstörün belesin, köngülgö jak bolup kelesin. Kindi kartamızdan atajur, çalıksan güç kıvat beresin. Kımbatım öskön jer mekeni, sen desem tolgonup ketemen. Apamday o peşte bestürgün, sütüngdü men aktar bekenmen. Apamday o peşte bestürgün, sütüngdü men aktar bekenmen. Sütüngdü men aktar bekenmen. Barakelde. Бар болуңуз. Мынакей ушинтип мугалимдер бир гана ошол окуучуларга тарбия берип, жалаң гана ошол иш эмес, мына ырдаптагы баягы ыр болсо адам көңүлү көтөрүлүп анан ишке дагы жөндөм артат. Андыктан сиздердей мугалимдер бар болсун демекчибиз. Дагы далай мыкты уул кыздарды тарбиялаңыздар. Биздин мамлекетти көтөрө турган уул кыздар чыксына биздин ушул окуучулардан. Эми Айгүл Райымкулова деп мынакей Айгүл эжекебиз келип отурат. Сиз өзүңүздү тааныштыра кетиң. Айгүл Райымкулова. Мен ушу биздин күйөрмандарга көрүп отурган теле көрүүчүлөргө ден соолук каалайм, тынччылык каалайм. Аны ушу өзүмдүн алып келген чыгармам жүрөктөгү жазды ырдап коеюн. Жакшы болот мынакей. Жүрөктө дайым жаз болсун. Жүрөк муз болбосун, кыш болбосун, жаз болсун, а? Келиңиздер.
Azabımda jırgalı, sensiz bilmem kандай ötmük yıldarım, salıp alıp özüm bilgen bir kügü çertip жүрүп жүрөгүмдүн кылдары, жүрөктө жаз, көчөдө жаз, үйдө жаз, кебербеген күнүм аз, ишин жаным көкүрөктө от жалып, жер жүзүндө мендей болуп сүйгөн аз. Көңүл эргип, колдун сыян кургабай, андан бери өттү жылдар бир далай, кагып согуп жатса дагы бул турмуш келатабыз, сезимдерди булгабай, жүрөктө жаз, көчөдө жаз, үйдө жаз, кебербеген күнүм аз, ишин жаным көкүрөктө от жалып, жер жүзүндө мендей болуп сүйгөн аз. Asıl zatım azabımda jırgalı, sensiz bilmem kандай ötmük yıldarım, baştap alıp oşol gündön uşul tün бүтпөй келет, бүтпөй сүйүк казалып, жүрөктө жаз, көчөдө жаз, үйдө жаз, кебелбеген дүйнөм аз, ишин жаным көкүрөктө от жалып, жер жүзүндө мендей болуп сүйгөн аз. Ey barakalla. Ay barakelde бар болуңуз. Мынакей бул Кубан агабыздагы таланттуу музыкантты улам ийилетип кайра бар болуңуздар. Ушундай чак түштө баягы чайын ичип, кайрадан ишке дем байлап, мугалим болсо мына азыр мугалимдердин алдыда жакында мектеп башталат деп чуркап турган убагы сиздерде. Башка эле жумуш кесип ээлери айтор, бизди көрүп аткан телекөрөрмандардын бардыгы кайра жумушун ушу кечке чейин дем менен, сиздердин ыр менен дем болсун деген тилекте турабыз. Сиздер көңүлүн көтөрүп атат деген ойдобуз. Эми Гүлжан эжеке, сиз дагы ошол
Tanıştıra кетсеңиz өзүңүздү, кайсыл жерде мугалим болдуңуз? Азыркы сиздин кесип менен англис тилин берген. Абдан дагы талап күчөп атат да. Элдин баары эле Америкага кетип атат. Эмне кетип атат билбейм. Саламатсыздарбы? ЛТР каналынын көрүүчүлөрү, деги эле теле көрүүчүлөр. Ушул бүгүн мына мынтип мугалимдерди бизди ардактап, ушул жерге чакырып, ырдатып, бизди ушундай бир көңүлүбүздү ачып аткан биринчи Аллах Таала, экинчи ушу Кубанга рахмат. Ошо жакшынакай айымдардын баарын алып келип чогултуп, телевиденияга алып келип, өзүбүздүн жакшынакай ырларыбызды ырдап берип, мен эми көбүнчө Кара Бура районунда мугалим болуп иштедим. Кара Бура район мектептеринде. Таласта. Таласта, Кара Бура район Бакайыр совхозунда, Курумаймак мектеби Саткейде, ошол жерде англис тили начальник класстарга орус тилинен иштедим. Кийин башталгыч класстарга Кара Бура район мектебинде иштеп, анан пенсияга чыктым. Ушу мугалимдин ардактуу ардагеримин деп айтсам жаңылбайм. Жакшы, биздин мынакей жакшы профессорлор чыгып атат. Биздин бүт эле профессор, бүт эле могу мыкты адамдардын баары бүт ушу мугалимдерден тарбияланып чыгат да. Негизи анан эми азыр ушинтип эс алып отурганда моминтип ырды жакшы көрчү элек, бир аз ырдачу элек, ырды сүйөт экенбиз, моминтип ушундай бир ЛТР каналы, ушу телевиденияга ушу биринчи Кубанга рахмат айтышыбыз керек. Негизи эле сиздер мугалимдердин өзү көп ырдайт негизи эле. Мындай ырга жакын келишет да. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз анда? Мен ушу Кытай элинин Кытайлык кыргыздардын ырын Кытай эл деп турмун го. Кытай элинин болсо Кытай чырдайсыз го деп ойлоп атам мен. Англис чырдап бересизби? Кытайлык кыргыздардын ырын ырдап берейин эми. Бир боордоша кыргыздардын ошо Кытайдагы кыргыздардын мыкты чыгармалары бар экен, ошону аткарып берейин. Kaldın mı mağa tarınıp? Tatına senin kıyalın, tartamın sende vay ubayım, tabılır cürük darısı, tarkasa, 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 tarkasa boloyi kumarım. Ermekке qarab sürüttü, ezilip içinay gün öttü. Erkelep aytkan söz üçün, ezip etsen, ezip etsen, ezip etsen, ezip etsen boloyi jüröktü.
ezбесең болой жүрөктү ezбесең болой жүрөктү Баракелде. Бар болуңуз, мына ардактуу үй салууда жүрсөңүз дагы ошол кырдап баягы небере чөйрөлөрдү карап дегендей сиз окуткан балдар келет болуш керек сизге. Ой, биз мындай жетишкендикке жеттик деп. Мына профессор тиги Сабыр Жумабековду окутган мисалы. Мынакей, кандай азыр кыргызга канча деген кызматтарды аркалап атат а киши, канча деген адамды оңдоп атат дегендей. Чындыгында мына ошондой мугалимдердин бардыгына биз ыраазычылык айтыш керек. Анткени мугалимсиз эч нерсени, мугалимсиз көчөдө каласың, тамга тааныбасаң, кайсы жакка барасың, келе албайсың да. Ошондуктан мына ошол нерсе менен адрести айтса дагы ошол окуп анан издейсиң да. Бар болуңуздар демекчибиз. Ар дайым ушул кесип бул мыкты кесип. Ошондуктан сиздерге ыраазычылык гана билдиребиз. Эми Тамара эжеке токтолбой туруп эле кыр кезегин берейин эми сизге. Рахмат. Мына мугалимдер жөнүндө аябай жакшы сөздөрдү айттың Шекербек. Силердин ушул элтер телерадио компаниясына чоң рахмат. Анан биз ушинтип жакылатып алып келген биздин кубанымга чоң рахмат. Уюштуруп барыбыздан мугалимдердин мына эгемендүүлүк келатат, баары кыргыз элимди эгемендүүлүк майрамы менен, билим майрамы менен куттуктайм бар. Ден соолукта болсун, аман болсун, тынч болсун. Анда мен биздин улуу акыныбыз, жазуучубуз Алы Токонбаевдин сөзүнө жазылган Жамин Акималиевдин Жал жалым деген чыгармасын кабыл кылсаңыздар, Реден. Жал жалым да. Açılgan kanan appağı gül görsüm okşotup koyum özüngü canımdın jarmı sen bolsong jal jalım görünçü menin gözüm Oyloğangan nasırdı aytalbay aptığıp ketet жүрөгүм жаңсасаң боло жактырсаң жал жалым канчага минтип жүрөм Alışıp oynop bir жүрсөк жал жалым алты бир жашар бала чай Açılgan kanan appağı gül görsüm okşotup koyum özüngü canımdın jarmı sen bolsong jal jalım görünçü menin gözüm Баракелде, бар болуңуз. Мынакей сиздин жаныңызда окуз профессиональный, мен мыкты ырчымын дегендер отурса дагы
Ошо Тамара эжеке өзү эле ырдай берсин дейт го дейм. Мен тамагым ооруп атат, үнүм бүтүп калыптыр дешип качмак да сиздин жаныңыздан. Рахмат. Бар болуңуздар. Кана мугалимдер ошон үчүн мугалим да бардык тарабынан билимди да берип, гыр жагынан дагы маданият менен билим өзү жакын да, жанаша аралаш жүргөн. Ошондуктан маданият болмоюнча дагы билим болбойт, билим болмоюнча дагы маданият болбойт да, ири шаркак. Андыктан эмне дейбиз, барыңыздарга ыраачылык билдиребиз. Эми алтын эже келиңиз анда. Эмки айлампаны жалаң ырга айлантып берели, кайсы чыгарманы аткарасыз? Мен анда Медин Алыбаевдин сөзүнө жазылган Кыдыкбек Усупбаевдин Өз ала тоом деген ырдап берейин. Ушул жерге бир кыстырма айтып кетейин деп атам да. Бул обончу композитор Кыдыкбек Усупбаев агайыбыз ушул биздин мектепке келип, биз менен иштеп, ушул биздин мектептеги шайыр айым мугалимдер деген топту түзүп биз менен иштешип 2 жыл. Бизди ошол вокал жактан үйрөтүп, ырдоонун эрежелерин үйрөтүп, 2 жыл иштешип кетти. Азыр болсо ден соолугуна байланыштуу ошол биз менен иштебей калды да. Анан ошол топту биз жабылып калбасын деп улантып, дагы эле ырдап, чордоп дегендей. Ушул мектептердеги ар кандай шаардык, райондук иш-чараларга катышып келатабыз ушул топ менен. Анда ошол ырды аткарып коеюн. Жакшы болот, келиңиз анда. Сиден. Көңілі толқу иткер көміңді көргенде, кереметті құшағыңда жүргенде, көз алдыма аппақ толар тартылат, алыс жүріп саға көңіл бөлгенде. Ей, ойду ергитет, алыс жүріп саға көңіл бөлгенде. Шықтанамын меніп қиял кемесін, чалқып жатқан қандай ұқмыш немесін, қараныңдан қағылайын алатом, қандайдыр бір жүрек өден бересің. Ей, қарағайғайын, ай, арчалу жайым, қандайдыр бір жүрек өден бересің. Қанғадары қашқа тұнық бұлағын, көрпі болып өскен көк тұлаңын, ырым менің сенің демің емес пе, өз алатом өзім өскен тұрағын. Ей, тұнық бұлағын, салатом өзім өскен тұрағым. Ей, қарағайғайын, ай, арчалу жайым, салатом өзім өскен тұрағым. Салатом өзім өскен тұрағым. Баракелде, бар болуңуз. Мынакей убактыбыздагы аягына чыгып калыптыр. Бир чыгарма менен жыйынтыктайлы, кандай дейсиздер?
кимиңизтерге берсек кыргызегин кеңешип туруп кубанбай келишип атат бардыгы. Рапия эже сиз менен же хор барбы? Хоруңузда жокко дейм. Келиңиз анда. Анда сизге кыргызег менен келиңиз. Алдыда билим күнү келе жатпайбы? Ушул билим күнү майрамына жалпы республика боюнча мугалимдер жамаатын ушу билим күнү менен куттуктап, Жолдошбек Мамажановдун жазым келчи деген ырын ырдесте катары сунуп коём. Жакшы болот анда, келиңиз. Бар болуңуздар, дайыма ушул иштеп аткандар дагы, ардактуу ушул эс алууда жүргөндөр дагы барыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Эмгектенип талабастан жумушту аткара бериңиздер. Бардыгыңыздарга жеткиргенге аракет кылдык. Эми мугалим келген коноктор тарынбайсыздар, биздин эшик ачык, дагы да ырдайсыздар. Ырдайм деп келатасыздар, ыр болот, Кудайга шүгүр. Убакыт деген убакыт учкан куш зымырап өтө берет экен. Ал эми сиздердин келаткан билим майрамы дагы бир рет кут болсун демекчибиз. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кийинки жолугушуудан жолукканча аман туруңуздар.